Саламатсыздарбы? Менин үнүм сиздерге угулуп жатабы? Угулуп жатса, плюс белгисин калтырып койсоңуздар. Үнүм жакшы эле угулуп жатабы? Плюс Гүлмайрам деген эжеке плюс белгисин калтырыптыр. Макул, бир аз күтүп туралы. Жакшы. Бүгүн негизинен дагы кичинекей 5 мүнөт бүгүн не жөнүндө сүйлөйбүз, ошол жөнүндө айтып кетейин. Бүгүнкү тема только цигун жөнүндө болмокчу. Цигундан дагы мен сиздер үчүн бүгүн цигундагы эң сонун көнүгүүлөрдүн бири бул адамдын организминдеги кир энергияны сүрүп чыгуу жөнүндө көнүгүүнү көрсөтүп берем. Чогуу жасайбыз аны. Дагы общий ушул цигун жөнүндө кандай түшүнбөгөн темада түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, кызыккан суроолоруңуздар болсо, ошону бериңиздер. Ошолор жөнүндө сүйлөшөлү. Сиздердин сурооңуздарга карап. Цигун деген эмне дегенде, ци энергия, гун башкаруу деген түшүндүрөт. Энергияны башкаруу. Ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Биздин Кыргызстанда бул өтө көп адамдарга өтө белгисиз азыр, көп адамдар түшүнбөйт. Башкача түшүнүшү мүмкүн. Ошол сиздерге анан дагы көнүгүү болобу дейт. Ооба, буюрса ал жакында цигун онлайн сабактарын баштайбыз. Сабак күндө болот, жумасына 5 жолу. Жумасына 5 жолу. Эртең менен кечинде 2 мал кылабыз. Кечкисин эртең мененкисин таңкы 6-дан 7-ге чейин кылабыз. Кечкисин ошол адамдар жумуштан келгенден кийинки бир убакытка чечебиз го, адамдар келгенден кийин. Жумуштан келип, чай ичип, бурсактарын тойгозгондон кийин кылабыз. Дагы суроолоруңуздар болсо, жазыңыздар. Негизинен эле бул цигун деген эмне дегенде, бул Кытайга барган көбүнчө эле Кытайга баргандар көп көрүшөт. Парктарда, спорт площадкаларда кичинекей эле бир жолдун четинде туруп алып, кыймылсыз турган адамдарды көрүш мүмкүн. Ал бизге жат көрүнүш. Азыр эми биздин парктарда деле зармесетип калышты, бирок аз. Ал жакта бир миллиондогон адамдар бир эле шаарда белгилүү бир спорт площадкаларында чыгып алып зармесетишет. Бул нерсе менен зармесеткен адамдардын ци деген эмне? Мисалы, биринчиден түшүндүрмө берип кетейин. Ци энергия, гун башкаруу дегенди түшүндүрөт. Управление энергия деп, энергияны башкаруу. Ци бул бизди курчап турат. Биз жер шары дагы ошол өз огунда айланат дейт. Бардык нерсенин өзүнүн энергиясы бар. Ааламды мисалы курчап турган ошол бүт ааламды өзүнүн космический энергия деп коет. Ушул космический энергия бул бүт ааламды башкарып турат. Мындай жеткенде бул Кудайдын энергиясы, бул Кудайдан келген энергия. Ал бардык жерде бар. Түшүндүрүп кеткенде, мисалы, иньян, негизинен бул иньян деген эмне? Иньян деген бул ысык, суук, минус, плюс, жакшы, жаман деген сыяктуу бул карама каршылык.
бул бүтүндүк. Жалаң эле минус болсо бул суук нерсе. Эгер суук болсо да кандай жашоо жок болуп калат. Ошон үчүн Кудай деле жаратканда мисалы сезону менен 3 ай жай болсо, 3 ай кыш кылып теңдеп жараткан. Ошол сыяктуу бул адамдын организминде дагы инь-ян. Качан ушул инь-яндын гармониясы бузулганда адамда оору күчөйт. Биздин кыргызда деле ысык суук деп ооруларды бөлгөн. Ошол ысык суук бул ошол инь-ян жөнүндө сөз да. Цигун инь-ян дегенде бул ак балык, анан кара балык. Мындай тегерек каранын ортосунда бир ак бар. Анан ак чоң, ак балыктын көзү кара балыктын көзү ак. Бул деген нерсе индин ичинде ян бар, яндын ичинде ин бар деген сөз. Мисалы эркектерге айтсак деле, мисалы кээ бир эркектерге качан мисалы сүйүү келгенде эркек жумшак болуп калат, Ал эми аял эркек ян, эркекке качан сезим келгенде, же мисалы эркектерде деле мээрим бар. Ошон үчүн бул эркек ак болсо, ичиндеги кара ошол анын жүрөгүндө дагы ошол барбыр жумшактык бар деген сөз. Ал эми аялдын природасы кандай? Аялдын природасы бул аялдын природасы жумшактык, аял ин деген бул жумшактык, ян деген бул катуулук. Аялдар инге кирет, эркектер янга кирет. Бирок катуулуктун ичинде дагы сезим бар. Бул жумшактык, ошол инь-яндын ичинде дагы бир кандайдыр белгилүү бир ин бар, яндын ичинде ин бар дегендей. Кээ бир аялдар деле мисалы аябай кандайдыр бир окуя болуп калса, ошол аялдар деле өзүнүн мисалы баласын коргош үчүн же башка нерсе үчүн катуулук ичинде бар, жүрөгүндө катуулугун көрсөтөт, отпор бере алат. Ошол сыяктуу бул ин болуп эле жумшарып туруп калбайт. Ошол сыяктуу биздин организмде ошол качан инь-яндын гармониясы бузулганда адамдарда оору пайда болот. Мисалы ысыгың ашып кетиптир же суугуң ашып кетиптир деп адамдар ушул тамырды кармап ошентип айтышат. Цигун именно эми ци деген эмне? Ци энергия, гун башкаруу дегенди түшүндүрөт, управление энергия деп. Биз энергияны башкаруу менен биз өз эмоциябызды башкарабыз. Качан биз өз эмоциябызды башкарсак, биз организмде эч кандай оору болбойт. Организмде эч кандай оору болбойт. Бардык нерсеге адам өзү себепкер. Эч убакта мисалы оору дегенде эле бул ооруну биз душман катары көрөбүз. Чын мындай тереңге сүңгүп карасак, оору бул адамга жол көрсөтүүчү бир сыноо деп койсок болот. Кандайдыр бир оорунун артында ошондой биз башкарылбаган, бизди башкарган ойлор, бизди башкарган эмоциялар турат. Биздин үстүбүздөн минип алган эмоциялар турат. Качан адам цигу менен замесет эте баштаганда, адам ошол өз эмоцияларын башкара билиш керек эң биринчиден. Эмоцияларын башкара билиш керек. Мисалы, кандайдыр бир адамга келген таарыныч, кичинекей эле бир таарыныч, бул ойдон да, бир мисалы неге өзүбүздүн бизге жакпаган бир нерсени ушундай болуш керек эле деп биздин өзүнүн оюбузда болбой калса, адам ушундай таарынат, эмнеге ушинтип койду, ар кандай себептер болушу мүмкүн. Таарыныч кичинекей болуп кирип бул жерден, бирок ал ичке киргенде ал ашказандан кандай кылып топтолгон нерсе иштен жарып чыгат, ашказан ооруларын пайда кылат. Бир нерседен коркуу, мисалы, коркуу сезими, коркуу бул бөйрөктүн энергиясын алат, бөйрөктү страздать этет, бөйрөктү кыйнайт. Ошондо мисалы коркуу деле бул бардыгы биздин ой аркылуу, ошол нерселердин бардыгы эмоциялар бул адамдын ою аркылуу биз өзүбүз ойлонуп, анан коркобуз да бир нерсени ойлонгондо деле, ошо коркуунун сезим келердин алдында биз биринчиден адам белгисиздиктен коркот, караңгыдан көккө чыга албаган адамдар, караңгыда
эмне себептен бир күндүз өтүп кетатканда ошол жерден коркпойт, а түнү ошол жерден өтө албайбыз. Анткени адам белгисиздиктен коркот. Мында чын-чынына келгенде белгисиз бизди кичинекей кезибизден коркутуп койгон, мисалы, караңгыда анандай нерселер бар, мындай нерселер бар деп. Чындыгында эле мындай чын-чынына келсек, бул жарык жок, караңгы жерде бир нерсе чыга калат деп коркот, адам белгисиздиктен коркот экен да. Ошол коркуу сезимин пайда кылган адамдын ою. Мисалы, ой келди башка, коркуу сезим мисалы ушундай болот деп. Ушундай болуп калсачы деген ой келип анан адам ошодон коркуп атат. Ал дагы кирип бөйрөктөн кичинекей ой бир тамчы, кирип ал бөйрөктү талкалап чыгат. Ичинен чоң кылып автоматтын огу деле мисалы кичинекей болуп тешип кирип, ал чыкканда аркасынан аябай чоң кылып тешип кетет. Ошол сыяктуу ой дагы ошол сыяктуу адамдын эмоциялары. Ал тургай дайым эле жылмайып жүр дейт. Жылмайып жүрүү жакшы. Бирок ошол катуу сүйүнүч дагы адамдын жүрөгүнө зыян алып келет. Кичинекей кезибизде биз жомоктордон окуйт элек, ушул сүйүнүчтөн жүрөгү жарылып кетиптир деп. Ал сөзгө ал кезде маани берген эмесмин, мен чындап эле кичинекей кезимде көп жомокторду окуйт элем. Бирок чын-чынына келгенде чыныгы турмушта деле ал нерсе бар экен. Кийин мен Кытай медицинасын казып окуй баштаганда ошол катуу сүйүнүч бул жүрөктүн энергиясын аларын түшүндүм. Өтө катуу сүйүнүчтөн жүрөк жарылып кетери дагы бар экен. Азыркы турмушта деле бар экен. Мен ушул сүйлөшүп жүрүп, бирөө менен сүйлөшүп калсак, ошол баласы көпкө үйлөнбөй жүргөн экен. Ошол баласы үйлөнүп, аял алып келгенде ошол эненин жүрөгү жарылып өлгөн экен ошол сүйүнүчтөн. Бул азыркы турмушта деле болот экен. Ошол үчүн өтө катуу чектен чыгып сүйүнүү дагы бул адамга зыян алып келет. Адам бардык убакта бардык нерсеге өтө тез алдырбаш керек. Цигун менен машыккан учурда адам бардык нерсени жакшы кабыл алат, ой жүгүртүп кабыл алат. Бир нерсе болуп кетсе коркуп кетпей, өз эмоциясын башкарып калат. Мурда мен Ошто сабак берип жүргөндө көп эле немелер болгон, окуучулар. Ошолордун арасынан бир окуучунун атасы дайым эле жыны келе берчү экен, келип үйдөгүлөрдү урушуп, дайым эле ушундай экен да. Бир көнүгүүнү көрсөттүм. Ошол көнүгүүнү көрсөткөндө атаң ушул стойкага көбүрөөк турсун, ушуну тургузсаң жөн эле мындай ден соолукка пайда деп. Ошондо атаңдын мүнөзү өзгөрөт деп ошол көнүгүүнү көрсөттүм. Ал жөнөкөй эле баягы стояние столбомду коет, стойка дерево. Жөн эле ошол мамутруш деп коет. Мамутруш ал кандай жасалат? Мисалы мындай түз тура турган болсок, азыр мен силерге көрсөтүп берем, практика жүзүндө көрсөтүп берем. Мисалы мында көрүп жүргөнүңүздөр эле болсо керек. Мына буттар ии менен бирдей ачык турат. Колдор мына киндиктин тушунда, дене бош гана мына ушул. Бул бул жерде ой дагы иштейт. Негизинен поза мына ушундай эле турат. Мына колдор круг болуп. Мына ушул позага турган атасын күнүнө бир 10 мүнөт, 15 мүнөттөн тургузуптур. Канча убакыт өткөндөн кийин уже атасы аябай өзгөрүптүр. Атасын айтпай эле ушул ата бул ден соолукка пайда экен, ушуга туруңуз деп атасына айтып, ушул көнүгүүнү жасап, бир ай өтөбөй уже атасы аябай өзгөрүптүр. Уже мурункудай жини келбей, ачуусу келбей, аябай жакшы ушул. Жөнөкөй эле ал эч кандай дары ичкен жок. Же бир операция кылган жок. Жөнөкөй эле ушул көнүгүүгө туруу, стояние столбомго ал ошончо жардам берип атат. Бирок ушундай мамутруш деп коебуз, бул жанжуангун. Жанжуангундун пайдасы бул аябай чоң. Бул цигундун базасы болуп эсептелинет. Цигундун базасы болуп эсептелинет. Бул менин өзүмдүн практикамда бул нерсени жаңы баштаганда мен адам биринчи бир орунда турушту тура албайт, адам бир орунда турушту сейригип кетет. Адам дайыма ушундай
кыймылдап тургусу келет. Бир орунда туруш аябай кыйын. Мен башында bir 10 мүнөт 15 мүнөт тура алчу эмесмин. Кийинчерээк мен барып зармес этип жүргөндө 5 мүнөт 10 мүнөт тургандай эле турат болчумун, бирок убакытты карасаң 2 саат өтүп кеткен болот болчу. Аябай адамда өзгөрүүлөр чоң болот. Ден соолугунда кандай көйгөйлөр болсо, бардык нерселер чечилет. Кантип чечилет? Эч кандай дары ичпесек, адамдар ушундай суроо болушу мүмкүн. Бул кандай эле ушул нерсени чечет деп. Ал үчүн ушул көнүгүүгө аткарыш керек. Ишенбесеңиздер, өзүңүздөр мисалы ушул көнүгүүнү алдыңыздарга максат коюп, бир туруп көрүңүздөр. Тынымсыз, эгер адам 90 күн зармес этиш керек, 90 күн. 90 күн жөн эле ушул эчтекени ойлонбойсуздар. Мисалы азыр колдор мына киндиктин тушунда болот, буттар ийим менен бирдей ачык болот. Тил сөзсүз үстүңкү таңдайга тийип туруш керек. Мына үстүңкү тиштин аркасында мындай төмпөйгөн эт бар. Ошол жерге тил тийип туруш керек. Не себептен тийип туруш керек? Себеби жен анан ду деген энергетикалык меридиан бар. Аркасынан көтөрүлгөн ду жүлүндүн ичинен чыгып келип мына бул жерге жуген деген точка. Шуйго ар кандай бунун аттары көп. Ушул точкага тийбейт. Тил ошол мосттун ролун аткарат, келип тийгенде как мына светти жандырган включатель сыяктуу. Тил ошол включательдин ролун аткарат. Биз кнопканы басканда лампочка күйгөн сыяктуу. Ошол эки меридиан биригет. Энергия толук циркуляция болот. Аркадан көтөрүлүп, байкой точкасы интан бул жерден өтүп, жуген менен аркылуу шуйго акыры ич жүз менен келип бул жака өтөт. Ана табигат өзү иштейт. Биздин максат денени бошотуп гана туруу. Колдор мына киндиктин тушунда дене бош болуш керек. Денени бош коесуздар. Денени бош коюп, эчтекени ойлонбой, денени бошотуп, ашыкча ойлордон. Эгер жумуштан чарчап келген болсоңуздар, кандай цигун менен зармес этилерден биринчи, жумуштан бир кандай бир стресс абалында келдиңиздер, сразу зармес эткенге болбойт. Курсак өтө ток дагы болбош керек. Тамак ичерден, ошол зармес этилерден 1 саат 2 саат мурун тамак жеш керек. Өтө суук да болбойт, жылуу жерде болуш керек. Дене ыңгайлуу кийим кийинип туруш керек. Ийиндер, буттар ийи менен бирдей ачык турат. Колдор киндиктин тушуна турат. Биздин максат биринчи баягы цигундагы бул 3 байлыкты бириктирүү деп коет. 3 байлык деген мисалы азыр мен силерге айтып берем. Бул биринчи зрение. Биз сырткы дүйнөнү биз көрүү менен кабыл алабыз. Экинчиси биз угабыз. Угуп бир нерселерди кабыл алабыз. Тарс этсе карайбыз бул жакты. Бирөө атыңызды айтса бурулуп карайсыз. Ошол сезимди ичке топтойбуз, андагы аң сезимди биз ойлонобуз. Аң сезимди ошол сознанияны ичке багыттоо дейт. Нижний дантен деген бул термин төмөнкү энергетикалык борбор. Бул ниже киндиктин өзүн эле ойлонсоңуздар болот. Киндиктин ортосунда шен сүйө деген точка бар. Шен деген бул дух, сүйө деген духтун точкасы болуп которулат. Анан ушул жерде дагы тоңкөстөр бир аз анусту бир аз кысып туруш керек. Өтө катуу эмес, себеби утечка энергия болуп, энергия агып кетет, төмөн агып кетет. Ошон үчүн сөзсүз цигундагы бул секреттер ушундай. Мен силерге бир цигундун эң маанилүү секреттерин айтып берип атам. Силерге ошол анус бир аз кысылып туруш керек. Бул ошол зармес этип аткан учурда. Бул жан-жуангундун максаты мындай. Колдор ийи менен бирдей ачык, бир топ кучактап турган сыяктуу, колдор бош, алакандагы логун деген точкалар. Логун точкасы бул мынакей точка туруда болуп которулат. Мындай муштумду түйсөңүздөр, алакан ушул ортончо кол менен аты жоктун тийген жери. Примерно ушул алакандын так ортосунда.
логин точкасы, ошол логин точкасы шенсио менен туш келиш керек. Денени бош коюп, ошону гана ойду денеге бошотууга коебуз. Үстүбүздөн биринчи мынакей көздү жумабыз, чоң мындай тиктеп зренияны вдох кылганда көз жумулуп, бул жерге топтойбуз, ортого выдох кылганда нижний тенчеге, киндик жакка алып келебиз, көрүү сезимин. Көздөр бош гана түшүп турат. Экинчи эми алыска угабыз, сознанияны алыска кетирип, угуу сезимин. Анан вдох кылып ортого чогултуп, мынакей бул жерге топтогондой. Выдох, дем чыгарып, киндикке топтойбуз. Эми ойду. Ошондо ойду аң сезимди топтойбуз, ошол сознанияны. Вдох, бул жерге алып келип, выдох, киндикке топтойбуз, нижний тенчеңде. Бул деген нерсе бизге алаксыткан, көздү көрүп эчтеке алаксытпаш керек. Бизди бир нерсе сүйлөп же сырттагы үндөр бизге таасирин бербеш керек. Оюбуз дейди болуп ар жакта ар нерселерди ойлонуп турбаш керек. Ошол максатта бул ошол 3 баалуу 3 сокровищаны бул бириктирүү деген бул техникасы цигундун эң баштапкы этаптары болуп эсептелет, биринчи баскычтары болуп. Андан кийин ушул денени бул Жан Жуангундун негизинен эле бул стояние столбом дейт, бул кыймылсыз туруу. Адам качан кыймылсыз турганда гана биз ошондо денебиздин ичиндеги кыймылды сезебиз. Энергияны ошондо сезилет, энергияны. Буну практика кылып көрсөңүздөр, практика кылып отзывдарды жазып кетсеңиздер болот, алдыңыздарга максат коюп. 90 күн күндө 90 күн ошондо 3 ай болот, 3 ай практика кылсаңыздар, анан айтып кетсеңиздер кандай результат болду. Ошол максат денени бош гана коюп, түз гана турсаңыздар да болот, эчтекени ойлонбой, колтук ачык туруп, бул эки позаны кылсаңыздар болот, колтук ачык туруп, түз, бул дагы стояние столбом, анда такыр кыймылдабашыңыздар керек. Денени өзүңүздөр атайлап кыймылдабайсыздар да. Бирок качан сиздер занавес ете баштаганда бул зыжан юндуң деп коет. Бул дене өзүнчө, дене бошогондо адамдын организминде энергияны сиздер сезе баштаганда дененин ичиңиздерден кыймыл башталат. Ичиңиздерде бир нерсе, мисалы, ошол өзүңүздөр ар кимде ар кандай сезимдер болушу мүмкүн. Дене өзүнчө кыймылдайт. Дене мынтип термелеп аткан сыяктуу дене өзү кыймылдайт. Бул нерсени тоскоол болбош керек, дене өзү кыймылдабаш керек. Бул зыжан деген бул природный деген сөз, юндуң деген бул кытайчасынан кыймыл дегенди. Бул дененин өзүнүн кыймылы. Энергия ошол денени кыймылдатып аткан болот да. Ага тоскоол кылбайт. Тоскоол кылбашыбыз керек. Именно ошол исцеляющий кыймыл цигундун ошол эң баштапкы немеси ошол дененин өзүнчө кыймылдашы. Кайсыл жерде блок болсо, ошол кыймыл өзү ачат, энергия өзү ачат. Ага биз эч кандай деле мына жерим ачылып атат деп деле эч кандай визуализация кылыштын кереги жок. Ойду эркин коебуз, ойду бош коебуз. Ойду бош коебуз дегенде башка нерселерди ойлоп кетпейбиз аны туруп алганда. Оюбузду денени бошотууга коебуз. Тиш бири-бирине тийип, түрүстүк таңдагы тийип турат. Киндикти ойлонуп, анан үстүбүздөн дене бош абалга келгенде анан үстүбүздөн бир водопад түшүп атканда элестетишибиз керек. Шакыратмадай болуп, бир энергия коюлуп, бүт дене төбөгө түшөт. Мына байхой деген точка, так төбөдө. Байхой точкасы кандай? Мисалы, мына кулактын учунан жип тартылса, бул жагынан жип тартканда ошонун кесилишкен жери, ошондо мына бул жер болуп калат. Дененин так төбөнүн ортосу. Ушул точкага тийип, бул точка хойн межпромежность менен түз болуш керек. Ошондо баш мынтип эңкейип туруп калбаш керек. Же бул жака кыйшыйып, же чалкалап мынтип турбашыбыз керек. Денеде эч кандай напряжение жок болуш керек. Тяньцзин деген точкалар бар. Ийинде. Ушул Тяньцзин буттагы Юнчуан деген точкалар менен бир линияга, бир жаан огу менен тешип өткөзүп койгон сыяктуу. Байхой хойн менен бир сызыкта келиш керек, бир сызыкта туруш керек. Ошондо бир аз минмен точкасы, мына киндиктин аркасы, киндиктин каршысы, бел өтө кайкалап турбаш керек, дене эркин туруш керек. Тизе бүгүлүп, бир аз салмак буттун кырына түшүп керек. Ошондо тизеге күч келбейт. Тизе өтө түз болсо да болбойт, анда напряжение болуп калат.
денеңиздерде напряжение болсо эч кандай энергия сезилбейт. Түшүгүндөгү эң башкы нерсе бул денени бошотуу болуп эсептелинет. Биз качан денени бошотуп, азыркы мен айтып кеткен нерселерди жасаганда, адамда бул укмуштуудай нерселер болот. Адамда укмуштуудай кандай ден соолугуңуздарда проблема болсо, ошолордун баардыгы өз жолуна келе баштайт. Энергия, ошо энергия деген бул бар нерсе. Мисалы, абаны биз көрбөйбүз, аба бар нерсе, биз дем алып атабыз. Көзгө көрүнбөйт. Ошол сыяктуу бул энергия, бул бар. Ошон үчүн биз жашап жүрөбүз. Биринчи энергия барат, анан кийин кан барат. Ошол сыяктуу биз качан денени бошоткондо гана энергия жакшы айлана баштайт. Ушул нерсени практика кылыңыздар. Ушул нерсени практика кылып, 90 күн, бир күн дагы калтырбай, эң жакшы убакытысы түнкү 11-ден 1-ге чейинки убакыт, жарым сааттан кем турбаш керек. Жарым сааттын 10 мүнөт эчтекени сезбейсиздер. Ошонун бир 10 мүнөтүн денени бошотууга коюш керек. Баягы мен айткан зренияны жабабыз биринчи, слухту жаап, анан аң сезимди, ошол нижний дантен, баардыгын үчөөнү тең нижний дантенге топтойбуз. Нижний дантен деген бул төмөнкү энергетикалык борбор, бул киндик. Средний дантен бул көкүрөк, верхний дантен бул мына үчүнчү көз, адамдын үчүнчү көзү болуп эсептелинет. Ошол үчүнчү көзгө эмес, нижний дантенге ойду коюп турабыз. Ошону бир колдон эркиңиздер келсе, бир 3 ай жасаңыздар, бир күн дагы калтырбай. Ал эми ошол нерселерди жасап аткан учурда адамда дагы моралдык жактан адам аябай көп диетага отурушуңуздар керек. Диетага отуруш керек дегенде, мисалы, жаман ойлобошуңуз керек, бирөөгө кек сактабаш керек, бирөөгө таарынбашыңыз керек, бирөөлөргө жиниңизди келтирбей, кыскасы ошондой сознанияда ошондой диеталар болуш керек. Бирөөлөр менен урушпаш керек, дайыма бирөөлөр менен уруша берсеңиздер. Бирөөгө жаман ойлосоңуздар, ошол жаман ойлобошуңуздар керек. Ушул нерселерди бул аң сезимдин, эмоциянын ошондой диетасын кылып, ошого 90 күн турушуңуздар керек. Сөзсүз динамика жазып коюңуздар. Биринчи күнү кандай сезимдер болду, экинчи күнү кандай болду, кандай ощущениялер болуп атат, ошолор жөнүндө. Эң негизги максат бул денени бошотуш керек. Денени бошоткондо гана адамда өзүңүздөр сезесиздер. Бул нерсени сөз менен айтып бүткүс, бул чындап эле бул аябай кереметтүү көнүгүүлөр. Цигундун бул эң баштапкы гана немелерин мен сизге айтып берип атам. Жан жуангун деп коет, ошол нерсеге туруңуздар. Кандай суроолор болду экен? Бишкектен кечип калдым. Рахмат. Онлайн айына 2 мал занятия, айына бир 2000 кылат болушубуз керек. Сактайбыз, сакташка аракет кылам. Сактайм. Сабак боюнча номер калтырыңыздар, менеджерлер байланышат. Менеджерлер менен байланышасыздар. Менеджер кыздарым бар, жардам берген, ошолор сүйлөшөт, саламатсыздарбы дейт, саламатсыздарбы, 2 бутум ооруп жатат, кандай көнүгүү кылсам болот дейт. Азыркы мен айтып кеткен, эгер видеону башынан баштап көрүп аткан болсоңуз, тизеңиз ооруса, жашыңыз канчада, жашыңызды айтсаңыз, артроз бекен. Негизинен эле бул тизенин оорусу, бул бөйрөк. Адам корккондо тизе калтырайт. Бул деген сөз, тизе оору бул бөйрөктүн энергиясынын слабыйлыгынан болот. Эгер жашыңыз бир 60-70-терге чыга элек болсоңуз, эгер жашыңыз андан улуу болуп тизеңиз ооруп жаткан болсо, анда артроз болушу мүмкүн. Артроз болсо, анда витаминдерди ичип, көбүрөөк басышка аракет кылыңыз. Тизелерди айландырыңыз. Тизелерди айландырыш керек. Сөзсүз коллаген ичиш керек. Глюкозамин ичиш керек. Коллаген бул именно хрящтарды восстанавливать этет. Глюкозамин дагы ошол
хрящтардын бул сөбөктөрдү бекемдейт жана ошолордун строй материалы деп койсок болот. Ошолорго сөзсүз ошол нерселерди ичишиңиз керек, холодец көп жешиңиз керек. Анан азыркы мен айтып кеткен ошол расслабленияны көп жасап, оюңузду ошол тизегиңизге коюңуз. Оюңузду тизеге коюп, өтө көп тура албасаңыз бир 15 мүнөт, 20 мүнөттөн да баштасаңыз болот. Бирок жарым сааттан жогору болгондо гана жакшы результаттар болот. Депрессиядан кантип чыксак болот дейт. Депрессиядан келиңиз биринчи сүйлөшөлү. Депрессиядан неден болуп атат, анын кандай себептери, ошого карап жардам беребиз. Тамагыма бир нерсе тыгылгандай болот дейт. Тамагыңызга бир нерсе тыгылгандай болсо, сизде бир таарыныч бар, ошол айтылбаган таарыныч бар. Ошол сизде тамагыңызды бууп жатат. Ошол нерсени табышыңыз керек. Кандай менин карындашым экен, Нуриза. Карындашым жакшысыңбы? Жакшы. Жөтөлдү кантип кетиребиз кичинекей баланын дейт. Канча жашта эчеке жөтөл балдардын организминдеги мына аты жок. Бул баланын өпкөсү болуп эсептелинет. Баланын өпкөсүнүн точкасы. Мына ушул жерге көбүрөөк канча жашта эгер 3 жаш, 4 жашка чейин болсо, ушул жерге бир гречканы коюп, үстүнөн лейкопластырды жабыштырып койсоңуздар дагы алба деп, жаш бала болсо алып таштайт ба кичинекей неме балдар. Мына ушул аты жоктун бармагынын бул жери ортосу бир аз мындай жогорураак. Мына ушул жер өпкөнүн каналы болуп эсептелинет. Ушул нерсеге гречка жабыштырып коюп, массаж жасап турсаңыздар, бул дагы жөтөлгө жакшы пайдасы тиет. Андан кийин колдон, мынакей колдон. Мына ортончо кол билектин ошол ортончо колдун тушу, мына билектин немеси. Мына бул жерде дагы балдардын ошол жөтөлүнө каршы точкалар, мына ушул жерди массаж жасасаңыздар. Андан эң жакшысы эле ошол матмачиха деген чөп болот. Аптекаларда турат, ал арзан эле турат. Ошону алып, эгер кичинекей бала болсо бир кашыктан ичирсеңиздер болот. Чоң бир 7-8 жаштар бала болсо бир демдеп коюп, где-то бир 2 глотоктон ичирсеңиздер, саат бир 5-терге чейин гана неме кылыңыздар, бул какырыкты чыгарат. Ошол эң жакшысы матмачиха деген чөп, ошону неме кылыңыздар. Шарипул Чыңгыз дейт. Алейкум ассалам. Чыңгыз жакшы. Бардыгы жакшы, өзүң жакшысыңбы? Суроо бергендер ошолор эле экен. Ошол анда азыр мен сиздерге вытеснение грязни ци деген көнүмүнү көрсөтүп берем. Кир энергияны сүрүп чыгуу деген. Кир энергияны сүрүп чыгууда негизги точкалар, кайсы точкаларда иштейбиз? Денени бошотобуз, баягы мен айтып кеткендей. Байхои точкасы. Так төбөдөн, төбөңүздөрдүн ортосуна элестетесиздер. Тил үстүк таңдага тийип турат. Киндикте шенсиө точкасы. Киндиктин бөйрөк ошол киндиктин так ортосунда. Бөйрөк ошол киндиктин тушунда жайгашкан. Мындай ориентир алсаңыздар. Ойлорду мындай көтөрүп азыр келип туруп, мына колдордон төбөдөн бир шарикти киргизип, бүт ички органдардын аралатып, мен сүйлөп айтып кетем дагы. Киндиктин тушуна чейин бири болуп шарик болуп келип, колдор 3 бурчтук болот дагы. Анан көңүлдү бөйрөккө жиберебиз. Негизинен бул энергияны организмде бул бөйрөк иштеп чыгарат. Ошол бөйрөктөн анан ошол буттагы үйүнчүбан деген тамандан жерге сүрүп чыгарабыз.
Бронхит болса да ушундай кысылат дейт го дейт. Бронхит эмес, астмадан ушундай неме болушу мүмкүн. Сизде жөтөл жокпу? Жөтөлүңүз. Башка суроолор деле жок экен. Бутума токтоп тургандай 5 секунд болуп жоголуп кетип. Кандай? Бутума тогургандай 5 секунд. Бул нерсе негизинен немеден болушу мүмкүн? Белиңизден. Ошол белиңизден эгер нервтер кысылган болсо, ушундай тогургандай болушу мүмкүн. Ошол нерв кысылган. Бул бир кастопрафтарга же бир невропатологторго көрүнүп коюңуз. Жүрөгүм келип, бачым могли эмне кээде нерв болгондо дейт. Түшүнбөй калдым, эжекеш сөз түшүнбөй калдым. Нерв болгондо менин бутум артроз дейт, 3-степен дейт. Кандай дарылоону сунуш кыласыз? Көп дарыландым дейт. Эң жакшысы салмагыңыз оор болсо арыктаңыз, диета кылыңыз. Салмакты азайтыш керек. Шарапат деген эжек экен. Салмакты азайтыш керек. Азыр көрсөтөбүз. Же бул сиз баягы немени айтып атасызбы? Массаждын немесин, балдардын немесин. Мен эфирди сактап коюшка аракет кылам. Кайрадан көрүп неме кыла алсаңыздар болот. Оң жакта алым талый берет эмне үчүн дейт. Сизде өтө проблема бар, өтө. Эгер өтүңүз жакшы болгон болсо, негизинен өттөн дагы талыйт, өтө ооруганда. Диета кылыңыз, курулган нерселерди жебеңиз, ачуу нерсе жебеңиз, жиниңизди кетирбеңиз дагы. Ошол эмоция эгер ошондой ооба позада турганда сезилет. Ошону сиздер мага отзывга калтырасыздар. Не сезилип атат? Бирок өзүңүздөр күндөлүк жазыңыздар. Күндөлүк жазыш керек, сөзсүз. Бүгүн мынандай, мынанчанчы күн мынандай болду деп. А ошол убакта, кайсыл убакта зармеш эткенге болбойт. Эшикте муздакта зармеш этпеңиздер. Курсагыңыздар ачыкка зармеш этпеңиздер, өтө ачыкка. Курсагыңыздар өтө ток зармеш этпеңиздер. Анан эгер күн тутулса, ай тутулса, ошол күндөрү зармеш этпейсиздер. Анан жер титресе, ошол күндөрү зармеш этпейсиздер. Калган убакта, бардык убакта зармеш этсе болот. Өтө чарчаганда зармеш эткенге болбойт. Кичине жатып, эс алып алып, анан зармеш этишиңиз керек. Курсак ток дагы болбойт, аш дагы болбойт. Сакташка аракет кылабыз. Дагы бир көрсөтүп коеюнчу дейт. Азыр зармеш этебиз. Окуу дейт. Саламатсызбы ака, ден соолугуңуз жакшы болушту дейт. Түшүнүктүү. Тайзе азыр деле кеч эмес, азыр деле зармеш этиңиз. Эч убакта кеч болбойт. Энергияны оңдосо болобу дейт. Зренияны оңдосо болобу дейт. Цигун менен зренияны оңдоо болот, бирок бул боорду тазалаш керек. Эң биринчи очередь боорду тазалаш керек. Цигун бул жардам берет ошол нерсени восстановить этишине. Канча убакыт туруу керек? 30 мүнөттөн кем турбаш керек. 30 мүнөттөн 1 саатка чейин турганда результат болот. Ал баламдын сол буту кыска, оң буту өсүп атат дейт. Врачтар нарушение оң бутта дейт. Бул жерде бутта эмес, нарушение таз да болушу мүмкүн. Нарушение таз. Жамбашта. Балаңыз канча жашта? Ошол жамбашты неме кылыш керек. Жамбашты түздөш керек. Жамбашты түздөсө, ал ордуна келет. Бир омурткам грыжа болуп калыптыр. Мен грыжам жатсам да, батсам да барып жатат. Ошо кандай көңүл жазсам болот дейт. Нуриза неме кылыш керек? Ошол жакында боло турган
онлайн сабактарга жазылыңыздар, ошондо сөзсүз ошол грыжанын көнүгүүлөрүн берем. Көнүгүү жасаш керек. Эмне кылсам болот дейт. Жүрөгүңүз кысылса, нервди тынчтандырыш керек. Сизди кыйнаган, келечекте бир нерсени эстеп, тынчсызданып атасыз, же болбосо өтүп кеткен нерселерди ойлоп, ошол нерседен сыгылат жүрөк. Жүрөк учур жакта болгондо эч убакта сыгылбайт. Ошон үчүн эмоцияңызды башкарыңыз, цигу менен займась этиңиз. Намаз окуңуз. Жок, буну туруп жасала турган көнүгүү, буну жатып жасабайсыз. Буну туруп жасала турган. Азыркы стоянно столбом деген бул туруп жасала турган. Зрениянын жакшы техникалары барбы дейт. Зренияны жакшыртуучу эң жакшы техника немеде YouTube'дан карап, Бейтс деген бар, Бейтс. Ошол Бейтстин упражненияларын жасаш керек. Адамдын булчуңдарын иштеткен сыяктуу, бул көздүн дагы булчуңдары кармап турат. Көздүн дагы булчуңдары бар. Ошолорду тренировка кылдырыш керек. Ошол Бейтстин көнүгүүлөрүн жасасаңыздар, жакшы болот. Тренировка кылыш керек. Канча маал жасалат дейт. 2 маал жасасаңыздар аябай жакшы результат болот. Жок дегенде 1 маал жасаш керек, сөзсүз. Ошондо результат болот. Эгер отуруп жасаса болобу дейт. Отуруп жасаса болот, эгер турууга мүмкүнчүлүгүңүз болбосо, отуруп жасасаңыз болот. Столго отуруп жасасаңыз болот. Сол символ суу бар деген азыр басып калдым. Добрыген дегенди билбейт экен эжеке, Добрыген. Добрыгенди билбейт экен, сол тизимде суу бар дейт. Сиз эгер Бишкекте болсоңуз, келсеңиз жакшы болот. Физиотерапия кылыш керек, фонофорез. Ошондо сууну кетириш керек да. Бериңизчи дейт. Ошол сабактарга катышыңыз эжеке, эгер Бишкекте болсоңуз, келиңиз, ичиңиздеги проблемалар жөнүндө сүйлөшүш керек. Бул илимди сизден окуп үйрөнсөк, баасы канча болот дейт. Буну Назгүл деген менеджер кыз бар. Ошол Назгүл менен сүйлөшсөңүздөр. Назгүл менен жаш мүнөтү оңдалып, оң жакталып талый берет. Эмне үчүн дейт. Өтүңүздөн айры жашта, өтүңүздөн курулган нерселерди жебеңиз. Азыркы заманда 90 күн эмес, 9 күнгө чыдабай калдыгы адамдар дейт, туура. Буга аябай чоң эрк керек. Чоң эрк керек. Кандай коллаген сунуштайсыз? Кайсы фирма дейт. Коллагендин жакшылары баягы iHerb'тин мен көбүнчө No деген фирманын витаминдерин ичем. Ойду жүрөккө жок, ойду жүрөккө койбош керек. Ойду жүрөккө койбоңуздар. Такыр жүрөккө койбоңуздар ойду. Ойду лучше киндикке коюңуздар, киндикке. Эч убакта жүрөккө койбоңуздар. Мына көздүн ортосуна да койбош керек. Кийинчерээк ошол жүрөктүн ошол Танжун деген точкасына коюлат, бирок анда дагы Танжунга эмес, Жунван деген точкага коюлат. Ойду жүрөккө койбоңуз. Жүрөккө койсо, жүрөккө зыян алып келет. Жүрөк сыгылса эмне болот дейт. Жүрөк сыгылса ошол ичиңиздеги бул эми психоэмоционалдуу немелер бар, ошолорду чечиш керек эжеке. Саламатсызбы? Ашказарымда эрозия бар экен дейт. Диета кылыш керек, Анан кандайдыр бир өзүңүз анализ жасаңыз, такыр кечире албайм деген таарынычтар болушу мүмкүн ашказарыңызда. Ошолорду чечсеңиз, тапсаңыз дагы бир жакшы жардам болот. Өтө баалуу билимиңиз менен бөлүшүп жатасыз дейт, түшүнгөн адамга өтө баалуу айткандарыңыз үчүн. Рахмат эжеке. Эмне кылса болот дейт. Мына ушул давление азыркы мына Унишопс деген
давлением жогору болуп түшпөй жатат, эмне кылса болот дейт. Таза абада басышыңыз керек. Анан азыркы вытеснение грязный ц деген көнүгүүнү жасайбыз азыр. Ошол көнүгүүнө сиз вдохко көңүл бурбайсыз, выдохко көңүлдү буруп, мына төбөдөн шарик киргизип, ойду буттан чыгарып жасаш керек. Ошону жасасаңыздар жакшы болот. Аябай жакшы пайдасы тиет. Баланын кайсыл эки колун тең жасайсыз жеке, эки колун тең. Айырмасы жок. Барган сайын унутчак болуп баратам дейт. Наркоз алдыңыз беле. Эгер наркоз албасаңыз, анда унутчак болсоңуз, мээни заниматься этириш керек, китеп окуш керек, жаңы тил окуш керек. Адамдын мээси тынымсыз ушундай нерселерди окуп туруш керек. Ошондо көнүгүүлөр барбы дейт. Мээси кабына келет. Пиелонефритке цигун аябай жакшы жардам берет. Ассаламу алейкум, Астахан Расулна бутка топ эмне кылса болот дейт. Бул байкеге мен бая жооп бердим окшойт. Искандарбек байке. Анда ошол көнүгүүлөрдү эле жасаңыз, эгер грыжа жок болгон болсо, анда упражнение астына кайталап коесузбу дейт. Мен эфирде сактап коюшка аракет кылам. Бул балдардын эмесин айтып атат болушуңуз керек. Балдардын аты жок. Аты жок. Аты жоктун бул жери ортончу колдун, мына билектин так ортосу, мына ортончу колдун түшкөн жеринде, билектин так орто жери. Анан өпкөнүн каналы. Өпкөнүн каналында интернеттен карасаңыздар, ошол өпкөнүн каналын стучать этиш керек. Өпкөнүн мисалы чуңфу деген точка, мисалы мына ушул точкага уруп, танжун ошого уруш керек. Буга жооп бердим. Тамандын алакандын ысып турат постоянно дейт. Тамандын алакандын жакшы нерсе, жакшы нерсе. Толгону жеңилдетүүчү көнүгүүлөр барбы дейт. Бар. Толгону жеңилдетүүчү көнүгүүлөр бар. Эми анын нерсе үчүн терең дем алыш керек. Терең дем алыш керек. Бизде жок, Кыргызстанда именно жок экен. Казакстанда ошол именно ушул бир гинеколог эже менен тааныштым эле. Бул көп жыл болуп калды. Ошол атайын ошол дыхание, негизинен эле дыхание, терең дем алып, терең дем чыгарыш керек. Ошол толгону жеңилдетет. Терең дем алып, терең дем чыгарасыз. Сабак азыркы бул 2000ден болушу мүмкүн. Буну менеджер кыздар билет. Индивидуальный сабак алам десеңиз, аны дагы ошол кыздар менен сүйлөшсөңүз, эки колуна тең жасалат. Чолпон эки колуна тең. Кепкесин айтып койсоңуз дейт. Канча жаштасыз? Турдалы аба же байкесизби? Таза абада көп басыңыз. Индиянын дары саткан жеринде ашвагандха деген бир дарыдан жасалган чөбү бар. Чөптөн жасалган дарысы бар. Ошону ичсеңиз, ошол уйкуга дагы жакшы жардам берет. Остеохондроздон кыймыл упражнениялары менен салмакты кантип түшүрсө болот дейт. Салмакты диета кылыңыз. Салмакты диета кылыш керек. Мен өзүм 2 эле маал тамактанам. Эртең менен завтрак жейм. Жакшы. 7ден 9га чейин сөзсүз тамактанам. Обедте тамак жебейм. Күндүзү чай ичип жүрөм. Суюктуктарды жейм, ичем. Кечинде тамактанам. Салмагым дайым бир калыпта турат. Жүгүрүп, футболсуз болуп ойноп турам. Ошон үчүн кыймыл кылыш керек. Сөзсүз кыймыл кылыш керек. Эмне жеш керек дейт. Камырды жебеңиз, нан жебесеңиз эле дем алуу, мурун менен терең дем алабызбы? Турганда мурун менен дем алып, мурун менен дем чыгарабыз. Ашказаным тез ачышып турат, изжога болуп турам дейт. Өтүңүз өттө лечение кылыш керек. Намаз окуп жатканда термеле берем дейт. Ошол бул энергия.
сиз ошол расслабить этип, чын дилиңизден Кудайга берилип, ошол энергияны сезип жатасыз. Ошол энергиянын күчү, Алланын энергиясы да бул бардыгы. Боорду кантип тазалайбыз дейт. Расторопша ичиңиз, курулган нерселерди жебеңиз. Уже убакыт Загип Матка кантип оңдосо болот, белиме чыдай албай калдым дейт. Висцеральный массаж жакшы жардам болот эжеке, мына Загип Матка дегенге. Висцеральный массаж. Мен ушуну прицел башында травма алып, сол жагы такыз. Кандай сунуш бересиз дейт. Бул эми мозговой травма болгон экен да, башынан травма болсо, нервтерди тынчтандырыш керек эжеке, уже операция болгон да. Операция болгон. Покой керек, покой. Анан көбүрөөк бассын. Жасаш керек ат башынан салам дейт. Саламатчылык. Ошол жакында боло турган көнүгүүлөргө жазылсаңыздар 2 сааттан эртең менен 1 саат, кечинде 1 саат сермесектебиз. Эсилик эмес дейт. Биз Бишкектен сүйжөндө мен жазган. Сайгылашып ооруп турат, неге дейт. Ийигим сайгылашып турат дейт, ийик болгондо. Колдун немесиби эжеке? Бул жерде мышцалардан болушу мүмкүн. Сонун коллаген бар дейт. Green Leaf компаниясында сонун коллаген бар дейт. Ана булар айтып атат, ошолордон алып алсаңыздар болот. Терс энергия чыгып кетеби дейт. Жок, ойду киндикке койгондо энергия топтолот. Ветеринарга болгондо кандай диета кылыш керек? Толку суу ичилесе эжеке, суу көбүрөөк житкезип бериш керек. Көбүрөөк суу бериш керек. Чай, жылуу чай. Давление көтөрүлбөш үчүн сөзсүз биринчи эмоцияны жөнгө салыш керек. Тамакты жөнгө салыш керек. Курулган нерселерди жебеш керек. Анан ошо цигундарды жасаш керек. Салмакты бат түшүрүш үчүн эмне ичиш керек? Салмакты бат түшүрүш үчүн азыр интернеттен карап правильное питание деген бар. Ошолор менен тамактансаңыз, интернетте информация аябай көп. Ошолорду карасак, ошолорду жасаш керек, амал кылыш керек да. Ал нерселерди жасабай койсо кандай результат болбойт. Келиңиздер, калган суроолорду дагы сүйлөшөбүз. Суроомо жооп берип койсоңуз, суроонан сизден жардам. Не деген суроо бердиңиз эле эжеке? Мен бардыгына эле жооп беришке аракет кылып атам, мүмкүн жооп бергендирмин. Эгер мен жооп бербей калсам, мен немеме жазып коюңуздар. Кечирим сурайм, мен бардыгын кээде окуй албай калышым мүмкүн. Жазып коюңуз, личный сообщение жазып коюңуз Инстаграмдан. Мен жооп берем, сөзсүз жооп берем. Сколиозго ошол чанмингун деген көнүгүү өтөбүз, ошону неме кылсаңыздар болот. Уктап жатып да колун уктап калат дейт. Нервтер кысылганда, өтө кыйшык болсо эмне кылыш керек? Өтө кыйшык болсо, висцеральный массаж кылышыңыз керек эжеке. Висцеральный массаж, эң жакшы висцеральный массаж. Келиңиздер анда цигунду баштайлы. Вытеснение грязной тиси деген көнүгүүнү азыр неме кылабыз. Бул жерде бут көрүнүш керек эле. Мен кандай кылсам бут көрүнөт экен. Мына бут көрүнөт экен. Мына азыр кир энергияны сүрүп чыгуу деген көнүгүү. Мына ийиндер бут менен бирдей ачык турат. Ийиниңиздер канча? Ийинде Дзянзин деген точка. Мына бул жерде кармасаңыздар акыреттин чоңкур болуп турат, ошол акыреттин ии менен бирдей эле ачып коюңуздар. Буттар бир аз мындай чымчык даракты кучакты кармап турган сыяктуу, баш бармактар бир аз мынтип буттун баш бармактары кичинекей бүгүп турабыз. Юнчуан деген точка ачык туруш керек, тамандагы юнчуан точкасы. Тиш бири-бирине тиет, тил үстүктөгү дагы тиеп турат.
Шенче точкасы. Мына киндик, анын аркасы мен. Киндиктин аркасы мен деген точка. Мен бул жашоо дегенди түшүндүрөт. Жашоо эшиги болуп которулат. Кытайчадан которулганда. Байхуй бул төбөдө. Хуэй межпромежность. Төбө баш түз туруш керек. Тил бири-бирине, тиш бири-бирине тийип, тил тагы тийип турат. Колдуктар ачык. Көздү ачып, чоң, алыска чейин тиктеп, широко бардык немени. Анан вдох көздү, зрение көздү кабакты түшүрүп, бул жерге топтоп выдох, киндикке топтойбуз. Көрүү системасын. Көздү да катык жумбайбыз, бош гана кабак түшүп турат. Колдуктар ачык. Колдук неге ачык туруш керек? Мындай турбай. Жүрөктүн каналдары өтөт, ошол каналдар ачык туруш керек. Колдун ич жагынан жүрөктүн, өпкөнүн, перикардтын каналы өтөт. Дене бош. Өтө катык мындай да качып албайбыз, дене бош. Чувствуем внутреннюю улыбку. Жүрөгүбүздөн Аллага ыраазычылык билдирип. Эми угуу сезимин алыска угабыз. Вдох ортого топтоп, выдох ичибизге мына киндикке топтойбуз. Эми аң сезимди, ашыкча ойду, жаман нерселерди ойлонбой, вдох, выдох, ичибизге топтодук. Тиш бири-бирине тийип, тил үстү таандагы тийип турат. Үстүбүздөн бир тынымсыз куюлуп аткан бир суунун агымын сезебиз. Визуально принимаем эндигизги душ, асмандан бир тынымсыз куюлуп аткан нур сыяктуу, нур деп элестетсеңиздер да болот. Төбөдөн кирип, тамандан чыгып аткандай, бүт денени каптап, колдордун учтарынан тамчылап жерге агып аткандай элестетебиз. Давлениясы барлар ушуну дагы жасасаңыздар, аябай жакшы. Давлениясы барлар ушуну суу тынымсыз куюлуп атат, ойду киндикке коюп, вдох киндик менен дем алып, выдох тамандан дем чыгарып аткандай элестетип турабыз. Терең дем алабыз, вдох, дем ал. Вдох деген дем алуу, выдох деген бул дем чыгаруу. Чувствуем внутреннюю улыбку, жүрөгүбүздөн Аллага ыраазычылык билдирип турабыз. Денебиздин оң тарабын, сол тарабын сезебиз. Денебиздин алдын сезебиз, аркасын сезебиз. Жайым термелебиз алдыга, аркага. Бул денени бошотуу максатында салмак буттун кырына түшүп турат. Жай токтойбуз. Оңго, солго. Жай токтойбуз. Эми колдорду айландырабыз. Колдордон суу жерге чейилип, агылып жатат. Наоборот. Колдор оор болуп сезилет кадимгидей. Денени бош коебуз. Кеттик эми. Вдох. Ойду асманга жиберип, төбөдөн бир шарикти киргизип, выдох, бүт ички органдарды аралатып, выдох, 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 выдох. Мына киндик бул жерде, мына менин киндигим мына ушул жер. Киндик ортосунда калды, колдун үч бурчтук болуп. Вдох көңүлдү бөйрөккө жиберебиз. Эми выдох кылганда отуруп, мына тизе бүгүлбөйт. Бут аркылуу жердин эң түбүнө ойлонобуз, давлениясы барлар. Жердин эң түбүнө тамандан кетип энерге таза энергияны алып, вдох, вдох, вдох дем алып, киндикке алып келип, энергияны топтоп коебуз таза. Выдох, эчтекени ойлонбойбуз. Вдох, төбөдөн бир шарикти киргизип, дене бош, выдох. Выдох, 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 выдох. Вдох, көңүлдү бөйрөккө жиберебиз. Выдох. Бут аркылуу, буттун юнчуан точкасы, буттун бул бөйрөктүн эң биринчи точкасы кеттик. Ошол жердин эң түбүнө жиберип, ал жактан таза ар бир омуртканы сезип чыгасыздар. Бул омурткага дагы пайдалуу, мына ушул остеохондроз болгондорго. Вдох. Выдох. Төбөдөн киргизип шарикти. Выдох, 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 выдох. Көңүлдү киндикке келет. Экиге бөлүнүп көңүлдү бөйрөккө жиберебиз. Вдох.
ведах. Доох, ведах. Доох, ведах. Қолдар бош керек, чиренбеш керек, қатыбаш керек. Көңілді береке жібересіз. Доох. Бұт арқылы кир энергияны сүріп шығарабыз организмде, кир энергияны. Ведах. Доох, ведах. Ақырқы жол жасайыз. Өзіңіздер жасағанда бір 9-18 жол жасасаңыздар болады. Көңілді береке жібересіз. Доох, ведах. Ведах, 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 ведах. Дене бош. Доох, өте еңкейбейсіз, егер мүмкін болушынша ғана. Ведах. Болды, эми төбөдөн энергияны киргизебиз. Доох, ведах. Доох, ведах. Кеттик, эми киндиктен, шенседен энергияны топтойбуз. Доох, ведах. Доох, ведах. Азыр ушул жан-жубан кунда дагы көрсөтүп берем. Ушул жерден ушундай кылып 36 жолу энергияны топтойбуз ушул киндиктин өзүнөн нижний дантенге. Анан кийин денени бош коюп мынакей. Салмак буттун кырына түшүп турат. Эгер колуңуздар талып кетсе, мындай түз гана турсаңыздар дагы болот. Бүт оюңуздарды киндикке коюп, тиш бири-бирине тийип, түлүстүк таңдага тийип турат. Эгер колдорду мындай койсоңуздар дагы жакшы болот. Бул жан-жубан кунду, мына бул биринчи позасы. Денени бош коюп, мындай кылбайсыздар. Денени бош коюп, мына ушул позада жарым саатка чейин турасыздар. Бүт оюңузду киндикке коюп, төбөңүздөн бир энергия түшүп, шаркыратма сыяктуу төбөдөн түшүп, асмандан түшүп атат. Бүт денени каптап, буттан чыгып атат. Оюбузду биз киндикке коебуз. Бүт оюбузду киндикке коюш керек. Жүрөккө коебуз деп бирөө айтты, жүрөккө койсо болот деп болбойт. Жүрөктү ойлонбош керек. Бул жерге дагы койбоңуздар. Ойду киндикке коебуз. Дем алуу эркин болот. Бул биринчи позасы, экинчи поза. Колду мындай кылып турушуңуздар керек. Бул круг бош кылып. Капталынан көрсөткөндө мындай. Киндиктин ушунда мына логун деген точкалар киндик менен байланышып турат. Эми бунун дагы тонкосттору бар. Эми аны сабактарга катышсаңыздар, ушул сабакта берилет. Бул эми сиздердин максатыңыздар денени бошотуп гана туруңуздар. Эгер мына жөн гана сабакка катышпай, жөн эле практика кылам дегендер болгон болсо, чувствуем внутреннюю улыбку, сезип, ичибизде сезип. Ушул нерсени бир жарым саат тургандан кийин колду, аялдар оң колду, эркектер сол колду киндиктин астына коюп, бүт оюбузду ошол жерге коюп, күндүн кызарып батып бараткан түсүндөгүдөй оранжевый шарикти элестетип, вдох болгондо бөйрөктөргө чейин чоңоюп, выдох кичирейип, вдох чоңоюп, бөйрөккө чейин сознание иштейт бул жерде. Выдох кичирейтип. 9 жолу ушул дыханияны жасагандан кийин вдохто мына ич чоңоет, выдох кичирейет. Анан оюбузду дантенге, денебиздин ортосун, киндиктин ортосуна, так ортосуна ойлонуп турабыз, оранжевый шарикти. Ушинтип бир 10 мүнөткө жакын турабыз. Андан кийин колду бөйрөккө коюп, белдерди айландырып коебуз. Бүткөндө бул бүтүү завершениясын түшүндүрүп атам да сиздерге. По часовой. Анан против часовой айландырабыз. Ушунда бир бөйрөккө чейин бир сууда тургандай элестетебиз. Бул бөйрөктү укреплять этет. Бөйрөк ооругандар үчүн пиелонефрит деп айттык го. Ошол эжеке. Ушул нерсени жасасаңыздар, азыр как раз кыш бул бөйрөк иштеп атат. Активный кыш бөйрөк иштеп атат. Кышта ушул бөйрөктүн дарыларын кышта ичиш керек. И ушул көнүгүүлөрдү жасаш керек. Бөйрөктү укреплять этиш үчүн 5-тен 7ге чейинки убакыт эң пайдалуу убакыт. Жүрөк ооругандар үчүн 11-ден 1ге чейинки убакыт түшкө. 11-ден 1ге чейинки убакытта зармыз эткендер жүрөк аябай пайдалуу болот. Өттүккө түнү башталат. Өттүн
каналдары түнөө башталат. Болду, буну бүткөндөн кийин денеңиздерди уруп массаж кылып койсоңуздар болот. Себеби застой энергия болуп калышы мүмкүн. Колдорду уруп, денеңиздерди уруп, колду кызытып, көзгө басып, комнаталарды басып коесуздар. Комнатада тез кайерде неме кылсаңыздар басып денеңиздерди ургулап коебуз. Бул эмне себептен урабыз? Анткени застой энергия болуп калышы мүмкүн. Релаксияга кандай дыхание керек дейт. Азыркы эгер көрүп жаткан болгон болсоңуз, азыркы дыхание, азыркы ушул мен көрсөткөн неме жакшы болот. Кантип жеңилдесек болот дейт. Ошол диета кылыңыз, витаминдерди ичиңиз. Ушул намазыңызды эми амалга окуш керек, амал устаздардын немелерин окуш керек. Чубак ажыбыздыкын окуңуз, Максат ажы, ошолордун немелерин угуп турсаңыз, болот, эчеке болот. Келиңиздер. Боорду май басса кандай кылыш керек? Диета кылыш керек эжеке. Диета кылыш керек. Киндик нерв менен байланышабы дейт. Киндик бул бүт энергетикалык борбор. Биз эненин ичинде жатканда биз киндик менен дем алганбыз, киндик менен тамактанганбыз. Ошон үчүн бул киндик эң важный. Шенсүе деген точка бар. Эмеден болушу мүмкүн дейт. Бул омурткадан болушу мүмкүн. Мына колунун немелери чымайт деген. Гүлзат Табалдиева. Бул ыраазычылык билдирем дейт. Гүлзат бул Москвада окуган, менде тайзы менен зармесетип жүргөн. Сизге да ыраазычылык, Гүлзат. Ой, киндикке кантип коебуз? Ойду ойлоносуз, просто киндик жөнүндө ойлонсоңуз, ошол жерге энергия барат өзү. Бул жөнүндө уже айтып кеттим болуш керек, түшүндүңүздөр болуш керек. Нурбек. Алейкум ассалам. Энурез дейт. Ушул мына Манасордо 9 жашта уулум бар, Энурез дейт. Балаңызды алып келсеңиз, бизде аябай көп. Эгер Бишкекте болгон болсоңуз, иглотерапия аябай жакшы жардам берет. Иглотерапия аябай бир курста эле, кээ биркилери бир курста эле уже калыбына келет. Иглотерапияга сөзсүз личкага жазып, ошол келсеңиздер жакшы жардам болот. Аллергияга эмне дары кылыш керек дейт. Аллергияны биринчи организмди тазалаш керек. Боорду тазалаш керек. Личкага жазыңыз эжеке. Же болбосо менеджер кыздарга жазсаңыз болот. Ошолор айтып берет. Негизинен эми ушул бардыгыңыздарды ушул жакында боло турган цигун сабактарына чакырып кетем. Бул өтө деле кымбат эмес. 2 мал занятие өтөбүз. Өтө деле кымбат эмес. Мен өзүм Кытайга мисалы буюрса майда барам. Майга пландап жатам. Кийинкисинде уже окуучуларды топтоп барам. Бирок ошол мен 10 күндүк занятияма $5000 кетет. 10 эле күндүк сабагыма мен $5000 төлөп барып окуп келем. Азыр мына жакында боло турган сабак бул өтө деле кымбат эмес, Ошон үчүн сөзсүз бардыгыңыздар цигун менен зармес этиңиздер демекмин. Бул бардыгына өзүбүз себепкербиз. Биз энергиянын агымы жөнгө келсе эле, бул нервдагы бардык оорулар өз ордуна келет. Баш ооруганда кайсы точканы массаж кылабыз дейт. Бул жөнүндө айтып кеттим, Салтанат эжеке. Айтып кеткен мурдагы бир мен ушул немеме кирип карасаңыз, мен көрсөтүп кеткем. 5-6 точканы көрсөтүп кеткем. Сабакты сакташка аракет кылам.
Novo деген фирманын ошонун витаминдери жакшы, анан бирөө Green Life деп айтты го, ошонун коллагендери жакшы деп. Энергия дайым циркуляция жүрүп туруш үчүн ушул көнүгүүнү ооба, ушул болот. Баш оорuganda кандай массаж жасаш керек? Муну айтып кеттим уже. Буну дагы айттым. Эртең менен 5-тен 5ке чейин басуу кандай? Эртең 5-тен 6га чейин басуу кандай пайдасы бар, айтып койсоңуз дейт. Эртең мененки 5-тен 7ге чейин бул 5те бул аябай энергиянын эң пайдалуу энергиялар түшөт. Ошон үчүн бул эртең мененки 5-тен 6га чейинки басуу бул пайдасы аябай чоң. Эртең менен 5-тен 7ге чейин бул ушул духовный практикалар, цигун, медитация, ушул нерселер 5-тен 7ге чейинки убакыт аябай сонун убакыт. Энергиянын эң таза убагы. Ошон үчүн пайдасы аябай чоң. Желкем ооруганына не кылсам болот дейт. Желкеңиздин ооруганы дагы өттөн болушу мүмкүн. Массажга келиңиз эжеке. Же болбосо өткөнкү немеде көрсөтүп кеткен, бул жерде менин таягым жок. Массаж жасаңыз, желкеңизди эле мына эсептеп отуруп, оң колуңуз менен элүү, сол колуңуз менен элүү массаж жасасаңыз, бул дагы жакшы жардам болот. Макул эжекелер, убактыңыздарды бөлүп келгендигиңиздер үчүн баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Жакында боло турган ошол онлайн цигунга катышыңыздар, аябай жакшы болот. Өкүнбөйсүздөр. Ар бир адам өзүнүн ден соолугуна өзү себепкер. Ошон үчүн биз өзүбүздүн ичибиздеги энергияны, ичибиздеги духтурду ойготушубуз керек. Эң күчтүү врач, эң күчтүү дары бул биздин ичибизде. Эң күчтүү врач биздин өзүбүздүн ичибизде уктап атат, ошол врачты ойготушубуз керек. Ал врач бардыгынан күчтүү. Ошол ичибиздеги энергия бул эң күчтүү дары. Ал дары берген жардамды эч бир адам ойлоп таба элек андай дарыны. Ошон үчүн сөзсүз ал биздин энергия, ал биздин ци. Цини топтош оңой эле. Ал өтө деле кыйынчылык жок, бирок сөзсүз устат керек. Мен сиздерге ошол менен болгон нерселердин бардыгын мен сиздерге ачып берем, секреттерди. Ошон үчүн жакынкы боло турган көнүгүүлөргө катышыңыздар. Макул, түнүңүздөр бейпил улансын. Калганын мен жер кыздар менен сүйлөшсөңүздөр болот. Терең ыраазычылык, түнүңүздөр бейпил болсун.